биринчи башкы бетти түзө бербөйлү деп атасыз го. Ошого башкы бетти анда болжолдуу структура менен эле түзө берелби? Мисалы башкы бетке киргенде жаңа башында айтып кеткендей about us, projectер, process дегенде кире турган болуп калдыбы жанадан көрүп. Ошол сыяктуу структура менен түзө берели, анан кийин толуктайлы дегенди айтып атасызбы ошондо? Туура түшүнсөм. Потом на нем цвета и лого отработаем, да? Структурасын го түзүп коербуз ушундай болупчу. Анан бирок жанагы вебсайттардын ичинен кошуп колдонолу деп атканбыз да эмелеринчи, андай фишкаларын. Слайдты болсо слайдын кошуп. Ладно, анда ошол эмени структураны кайсы жактан түзөлү? Миродан түзөлүбү же кайсы жактан түзөлү? Миродан түзсөк болот го. Ал жакта ошо прототип түзгөнгө дагы инструменттер бар экен. Просто мен Мирон көп колдонгон эмесмин да, Figma'дан прототип түзүп көргөм, а так Миродан түзгөн эмесмин. Ал тиги прототипти дегенчи кийин кайра эле эме кылып сайт кылып жасайбыз да туурабы? Потому что эме Figma'дан кылган оңойрок болобу, удобныйраак болобу дейм да. Потому что кийин эле ошо прототипти оңдой турган болсок, ошонун үстүнө эле сайт жасай турган болсокчу деп. Кийинчерээк Миродон кайра Figma'га алып келип отурбай дем да, или так можно? Кайсы удобный болсо, например, Миродон черновой вариант можно сделать. Ну, как удобно, так и можно сделать. Figma'дан деле. Миродон негизи брейншторм кылганга жакшы да. Ооба. Жандай баракчаларды чаптап эле эме кылыпчы, доска кылып эле. Анан мисалы структурага биз общий тандап бир 5-6 жанагындай менюну киргизсек, 5-6 обязательно кириш керек деп киргизсек, алардын ичинен дагы приоритетин тандашыбыз керек да. Биринчи бул туруш керек, экинчи тиги туруш керек деп. Ошондойлорду обсуждение кылганга, карточкаларды жылдырып турганга Миро оңойраак да. Ал жактан ошентип черновой эмесин жасап алсак, анан Figma'дан уже конкретный прототип түзүш керек да анда. Эртең кечке чейин Миродон бир аз эме ресерч кылып туруп, анан кийин команда менен жолукса, анан кийин уже дайыр эмени Figma'дан накидать этпесе, ушундай деп атасыз да, туура? Ооба, ошондой ойлоп атам да, эртеңки жолукканда ушундай эме болупчу. Эртең уже эмне болду, тиги болду деп сүйлөшпөй эле сразу Мирога кирип туруп эле ким эмнени предлагать этет, ошону чаптайбыз, анан кийин обсуждение кылып, кереги жогун общий голосованиемен алабыз, приоритет бере турган приоритет беребиз. Анан уже бизге общий жалпак структура түзүлгөндөн кийин, ал жалпак структураны кайра чоюп эме кылыш керек да, кайсы секция кайсы жака турат. Ошону ойлойм мен. Ошо тууралуу эле ошентип сүйлөшүш керек болот да. А то бири-бирден болгондо ар бирибиз 100 вариант айтат экенбиз, анан ар бир 100 вариант карап чыкчакты дагы 10 күн өтүп кетет да. Ошентип общий отурганыбыз оңбу деп атам да, кандай дейсиздер? Давайте. Вот так удобнее же. Да. Атабыз логотиптей болот да, логотип деле азганча деген вариант болуп кетти. Өткөндө zip кылганда эле толтура вариант болгон, анын ичинен тандаш дагы керек да. Анча варианттын баарынын ичинен. Так, получается, эртең Миродон жолугуп структура түзөбүз. Мен алгоритм жазып алайын өзүмө. Ошо азыр анда мен эмеге Trello'га толуктап коеюн. Мирону ким доска ачып дайындап берем деди? Мен дайындапкан, анан Мирого еще азыр YouTube'дан эме жөнөтүп атам, ссылка. Ошону ачып карап үйрөнүп алгыла. Эртең мага даяр келгиле деп койсуң. Даяр. Бул жакта чатка эмес, эмеге жөнөтсөңүз, Аналогтарга жөнөтүп атам. Окей. Ошол жака. Получается, могу 3 карточка, Trello'дагы 3 карточка биригип коллаборация болуп атканбыз. Ошолор деле эмеге жазып берелби? Логотиптин түстөрү, башкы бет дегендер жана аналогтарга жазып берелби?
Ооба, менимче ошо research аналог сайт структурасы дегендер еще башка бет деле ошого кошулуп калат го дейм, э? Да. Ошол веткага жаза берели, аналогдор веткасына, э? Ооба. Биринчи ошол ресерч менен структура бүтсө, анан кийин башка бет жасалат да. Ооба. Бирок башка бет жасаш үчүн түстөрдү тандашыбыз керек. Получается, мы структураны тандагандан кийин, исходя от этого, мы выбираем цвет или биз карай берели дегенде эле, э? Башка бет. Ооба, биз эртең тиги встречага цветтерди алып баралы да силерге даярдап келгиле дебетсизби? Мындай байка жазып. Да, карай бергиле, бүтпөйлү. Еще может завтра обсуждать этип, еще тандайбыз чогуу. Встреча примерно канчаларда болушу мүмкүн? Эртең деген Ошондо сүйлөшө алганда. четверг эме кыргызча сабак бар эки коддон, э? Саат 8-де башталат экен ал. Канчада? 8-де башталат экен кыргызча. Ошого чейин кылалы же андан кийин кылалы? Күндүз элдер жумушта да болот экен, Азаматбек Андан Аксанов. кийин кылайлы, саат 10-до. Ондо кылалы. 10-до нормально? Удобно эле баарыңыздарга. Эме жазып коелу, э? Объявление жазып коелу, жана смайликтер менен жазат го, калай жошуну сыяктуу кылып. Азаматбекке жазып коесузда, э? Ооба, макул жазып коем. Кээ деп. 10 либо канча деп жазалы? 2 саат, 1,5 сааттай болот сабак, э? 1,5 саатпы? 1,5-2 саат болот го, ага сабактар андай деле эме созбойт го. Батпат эле. Анда 10-нан 10,5 деп эме берели, вариант берели, кандай кылып берели? Биреле 10 деле деп койбойлукпу? Сабактан кийин деле айталы, сабактан кийин болот да ошондо. Или так убакта айтыш керекпи? Сабакка катышпагандар үчүн. Например, мага неме определенный саатты айтса, мен ошол нерсеге мындай өзүм физически, морально дайынданам да, лично мен. Анын башкаларын билбейм. Окей, сиз үчүн анда алгоритм жазып, саатын жазып коем. Мен ошондой жүргөн жакшы көрөм. Пикирдин программист болом деп атырсың. Мындай плановый иштегенге эмеде аракет кылам, иногда не плановый деле болуп калат, но всегда стараюсь да ошол нерсегечи. Окей, анда ошондо эртең буюрса research менен сайттын структурасы бүтсө, башкы бет башталса, Цветтерди силерге алып келебиз, ыргытабыз. Ошондо бүтүрсөң. Эртең саат 10-до болсо жолугушуу, биз ага чейин ресурстогулар жолугушубуз керек экен да. Данияр, канчада жолугалы? Эртерээк эле жолугат окшойт, Ооба. Тиги Нураидалардан. Саат 7-лерде жолугалы анда? Ооба, ошондой деле кылсак. Хорошо, мен жазып берейин анда. Менде бир суроо бар эле. Жерине неме кылып атыптыр го, 18-сентябрь күн барат. Командадан саны керек. Не болуп атыптыр? Болбойт жашыма. Ошол жөнүндө маалымат керек болсо жакшы болот. 18-inde Академи деген бар го. Экологическое движение кыймыл. Айжан Чыныбаева ошолор тазалык күнүнө карата өткөзүп атышат да. Природада, мисалы, көпөс алган жер, тоо жактарда, кайсыл жер экенин пока не знаем. Эртең биз алар менен байланышып, эртең алар бизге айтышат. Ошол жакта алып барып, биз эмеге Азамат байкеге анан Олжобайга жазсак макул дештей, ошол жака уюштуруп жатабыз, черенедегилерчи. Барып тазалык эмеге катышып, бири-бирибиз менен общаться этип, плюс еще, например, ушул жерде долбоордогулар, мисалы, жаңы дагы таанышуу бар, ал жакта ар түрдүү, мисалы, кыймылдар, ар түрдүү эмелер болот да. Ошолор менен таанышып, анан 1-2 саатка ошо Кыргызстанды тазалап кетем. 1-2 саатта тазаланабы я? Хотя бы бир частин. Ошо милдетибизди аткарып келели деп, ошол объявленияны жаңы эле ыргытышты окшойт, мен көрүп элекмин пока. Да, вот. Мен болуп атам да.
Анан ошол жерге, пожалуйста, обязательно бара алсаңар, ошол жерге эме отметка кылып койсоңор, ошол жерде смайликтер бар, кайсысын алыш керек, бара албайм же бара алам депчи. Потому что точный сан керек бизге, количество вещей. Субботник болот экен да? Субботник болот. Кайсыл жакта болот? Пока точно эмесин билбейм, мен бүгүн примерно эле көрдүм выступлениесин Айжановдун. Ал айтты да, именно те места, которые, например, тоо жакта чуңкурчак эмелер бар, ошол жакта окшойт. Точно эртең айтылат. Бүгүн кечке чейин сүйлөшүп, может, бүгүн кечке чейин билинмек, айтып туруп уже 12 болуп калды го. Эртең барып келем деп аткан. Транспортун дагы чечиш керекпи же ар ким өзү барабы? Ошону дагы эртең эметет, по-моему. Ошону эртең сураштырып кел деп айткан. Ошо кишинин санына жарашканда ошо транспорт чечишти окшойт экен да. Балким. Окей. Анда биздикин Азаматбек сиз айтып көрөсүз да, промоутер. Мен түшүнгөн жокмун. Ушул жака канча адам барат экен? Бул жактан айтып атат го, ошо ар бир долбоордон канча адам барат, саны керек дейт. Менимче ар бир долбоордон бир эле киши жазып коюш керек бекен. Нет, кто канча ким кааласа, кимдин убактысы болсо, бирок, конечно, ар бир долбоордон барса жакшы болмок негизи. Ар бир долбоордон 20 адамдан деп койбойсузбу? Анда точно Кыргызстандын баарын тазалап коебуз го. Эме деп, как раз 17 деген уже будет 3 месяца, как вы учитесь. Да. Как раз будет повод отмечать на природе. Мусор собирать дегендей. Кстати, 18-нде демо дей жок, а? Нет, чё? Окей. Примерно канчаларда болуп калат? 18 бирок субботада, Ооба. бирок күндүз эле бир көп болсо бир 3-4 саат болуп калыш керек күндүз. Окей. Ладно, анда көп созбой бүтүрөлүбү же дагы айта турган сөз барбы? Жок, болду менде. Башкаларда барбы? Алгоритм түзүп алдык эми. Эртең анда Мирону жаап атканда биздин уже эмелерибиз даяр, структурабыз дайын болуп бүтүрүп жабышыбыз керек да анда. Буюрса. Анда эртең ошо Миродан кеткенде дальше, Дагы бир маселе, логотип боюнча эмне ошону эле эмете албай атам да, кантип бүтүрөбүз аны? Ал улам эле өтүп атат, улам бир логотип, экинчи логотип болуп эле. Биздин эмелер негизи аябай креативдүү экен. Ар бири ондон эле логотип ыргытып атат го. логотиптен койгончо Ачык байке жиберди го, ошону иштеп чыгыш керек да. Бойдо ошол жакшы эле экен. Мага деле жетпейт. Ошону кандай кылып шайлоого коебуз? Или Бирок деген биз жактырганыбыз менен Азамат байкеге, то есть Азамат Токтогунов агайга жагыш керек экен да. Азамат агай деле ошентип айтты го, бир аз жакшы экен, бир иштеш керек экен. Бир аз азыр мени сайттын түзүп алгандан кийин анан кийин карап көрөлү да. Билбейм мындай. Жарашабы. Жетпей аткандай эле болуп атат да магачы, билбейм анан кийин. Там мындай, да, типа бирок чего-то не хватает, да? Не знаю, ладно, анда эме кылалы, структураны түзүп эметкенден кийин веб-сайтыбызга жарашабы, жарашпайбы карап көрөт экенбиз да. Кийип көрүп дегендей. Окей. Анда эртең жолукканча анда, эртең ошо Миродан бүтүрөлү. Аруу бир сурап коеюнбу? бирөө келди бизге, бирөө келди. Эми могу дизайн мышления могу суббота отмена болдубу, Демо?